Кыргыз кодекси намыс. Намыскөй Курманжан датка ажалга тике кара балам. Аял жар, аял эне. Курманжан энесинин дагы бир эл оозунда калган даңкылуу Камчыбекке байланыштуу. Жалган жала менен орус жазалоочулар Камчыбекке дарга асышат. Эл алдында Курманжан жашыба балам, душманың сөз кылбайлы. Жашыды, майтарылды деп таба кылбайбы. Сал моюнга сыртмакты, ажалга тике кара деп өз ал баласына кайрат берет. Ойлосоңуз, эне үчүн баласынын өлүмгө дуушар болушу канчалык күйүт, сөзүнүн өзүндө канчалык сыймык жатат. Дарга асканда аркан үзүлүп кетип, эч качан башы ийилбеген Курманжан жараткан өзү баламды актап жатат. Баламдын күнөөсү жок, жаза бир, өлүм бир, баламды бошоткула деп чыгат. Бирок талабы орундалбайт. Чыр чыгаруу болсо куралчан орустар бейкүнөө кыргыздарды кырып салышы мүмкүн эле. Бул болсо эли үчүн болгон курмандыгы, энелик курмандыгы болчу. Курманжан датка 1811-1907 Ош шаарларынын жанындагы Уроке кыштагында туулган. Алайдагы кыргыздардын башкаруучусу, Муңгуш уруусунун жапалак уругунан. Курманжан жаш кезинен эле өз оюн бетке айткан, акыл эси башкалардан өзгөчөлөнүп турган, намыскөй кыздардан болгон. Курманжан 17 жашка чыкканда атасы Маматбай кудалашып койгон 500 түтүндө жоош уруусунун Төрөкул деген бийинин анча мааниси жок Кулсейит деген уулуна турмушка чыгарган. Бирок күйөөсү көңүлгө толбогон Курманжан мезгилинин катаал мыйзамына каршы туруп, 1 жылдан кийин 3 таш жайлоосунан атасынын үйүнө келип барат да 3 жыл чамасында башы бош олтуруп калат. 1832 Курманжан 21 жашында Баргы уруусунун бийи Алымбек датка менен кокусунан жолугуп, көп узабай аны менен тагдырын кошкон. Аны менен 29 жыл жашап, 5 балалуу болгон. Алымбек датка Асан бийи уулуна турмушка чыккандан баштап мамлекеттик жана коомдук иштерге аралаша баштаган. Көп жылдар бою Алымбекдатканын таасирдүү кеңешчиси, жардамчысы жана насаатчысы болгон. Алымбек датка Ордодо, Кашкарда саясий маселелер менен алектенип жүргөн мезгилдерде анын милдетин да кошо аркалаган. Ошол кезде эле Курманжан айымдын атагы Кокон хандыгы эле эмес, Оңшу Бухара эмирлигине, атүгүл алыскы Россия серепчилерине да дайын болгон. 1862 жылы Кокон хан сарайындагы козгончулар тарабынан Алымбек датка өлтүрүлгөндөн кийин алайдагы башкарууну Курманжан биротоло өз колуна алган. Ошол эле жылы Бухара эмири Сейит Музафар элдин алай тараптагы кыргыздардын Кокон хандыгына тайыныч издөө максаты менен Ошко чейин аскерлери менен келген. Курманжан аларды өгөй уулу Жаркынбай жана башка балдары, туугандары менен Оштон кастарлап тосуп алышкан. Эмир Алымбектин ордун басчу адамга датка наамын ыйгарууну көздөгөн. Алгач бул наамды Курманжандын пикири боюнча ата баласы деп ошол кезде Ош вилаетинин акими болуп турган Жаркынбайга сунуш кылышкан. Бирок Жаркынбай бул даражадан караманча баш тартат. Ошентип Музафар менен Кокон хан Кудаяр Курманжанга датка наамын ыйгарууга аргасыз болушкан. Ушул окуядан кийин Курманжан датка аталып, хандыктын саясий иштерине аралашкан. Ордодо жолугушууларды өткөрүп, ханга кеңеш айта алган. Кудаяр 3-чү жолу такка отурганда 1865 жылы Курманжан уулу Абдылдабекти ээрчитип Коконго келгендиги маалым. Кудаяр хандын инеси Жаркын айым менен Курманжан Шералы хандын заманынан бери эле ынак, сырдаш болуп, Кудаяр менен кезинен эле Курманжанды жакшы билчү. Конокторду ызаат менен тосуп алган жана мөөр ойдуруп, чымкап, чапан чаптырып, баалуу белек беритирген. Жаркынбайдын ордуна Абдылдабекти Ошто аким кылып дайындаган. 19-кылымдын 70-жылдардын башында Курманжан датка Кудаяр хандын саясатына нааразылык билдирген жана элдик кыймылдын башталышына үн кошкон. Орус бийлигин алайдагы каратып алуу аракети жүрүп жаткандыгын билген Курманжан датка Оганстандын Памирлерине шашылыш көчүп кетип жаткан жерден майор Ионовдун кошууну датка айымды колго түшүргөн. Курманжан датка каршылык көрсөтпөстөн Ионов генерал Скобелевке жолугуу жөнүндө талабына макул болгон. Бир топ бийлердин коштоосунда кичүү уулу Камчыбекти небереси Мырзапаязды алып, чоң алайда өргө алып жаткан Скобелев лагерине түшкөн. Генерал Скобелев Курманжан датканы сый урмат менен тосуп алып, алтын чөйчөктү белекке берип, парча чапан жапкан. Курманжан датка туткун абалына карабастан өзүн салаваттуу кармап, акылдуу жана терең сөздөрдү менен
таң калтыргандыктан генерал Скобелев орус бийликтерине Курманжан датка жөнүндө маалымдаган рапортунда ага алай канышасы деген наам ылайык келерин жазган. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Курманжан датка орус бийликтерине багынгандыгын билдирген жана балдардын мурунку жайларына көчүрүп келүүгө, айлайлыктарды орус букараларын кабыл алууга көмөктөшүүгө мажбур болгон. 1876 жылы күзүндө Кабулдан Курманжан датканын Абдылдабектен башка балдары Мамытбек, Асанбек, Батырбек келишет да Ошту, Өзгөндү, Кичи Алайды, Ноокатты башкарып, кан төгүшү токтоп, тынчтык орногон. Курманжан датка алай канышасы катары таанылып, кийинчерээк Скобелев Ош уездинин начальниги Ионов, Түркистан крайынын генерал-губернатору Кауфман, Черняев, ал турсун Россиянын келечектеги согуш министри Куропаткин сыяктуу адамдар менен жакшы мамиледе болгон. Алар менен тез-тез кат алышып, кээде Ошко, Жаңы Маргалан, Скобелев шаарларына келип сүйлөшүп турган. Согуш министри генерал Куропаткиндин катында 1901 жылы 1 декабрда император Николай II асыл таштуу шакекти Курманжан даткага белек катары берип жибергендиги маалымдайт. Кай бир учурларда орус бийлигинин зөөкүрлүгүнө каршы да каттары да жазган. 1895 жылы Улуу Камчыбек Даргага асылган мезгилде куралчан орус жазалоочулардын элди кырып жибербөөсүн кооптонуп, тагдырга моюн сунууга аргасыз болгон. Россия колониялык бийликтеринин адилеттүүлүгүнөн үмүт таптакыр үзгөн жана 20-кылымдын башында саясатка аралашпай калган. 1907 жылдын 1 февралында Оштун жанындагы Мады кыштагында көз жумуп, Сөөгө Оштогу Сары мазарга коюлган.